Ата-энелер өздөрү төлөш керек. Айла жоктон колдойм. Өкмөт караш керек го дейм. Мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет. Кыргызстандагы бала бакчадагы балдардын тамактануусун ата-энелер толугу менен каржылоосу керек. Мындай билдирүүнү Каржы министрлиги таратты. Министрлик ушул чечимди 2023 жылдын 11 августундагы билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын нормасына таянуу менен кабыл алган. Бул мыйзамдын 28-беренесинин 6-пунктун алайык. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактануу уюштуруу ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражатынын эсебинен жүзөгө ашырылат. Жалал Абад шаарындагы 26 мектепке чейинки билим берүү уюмдарында 5200дөн ашык бала тарбияланып келет. Ар бир баланын тамак ашына жергиликтүү бийлик тарабынан кошумча каражат бөлүнөт. Жогорку тайпаларга 18 сом 30 тыйындан, ал эми яшли саттарга 13 сом 80 тыйындан акча каражаттарын кошумча төлөнүп берилет. Ал эми ошо жергиликтүү бийлик тарапынан дагы жеңилдетилген ата-энелерге атайын жеңилдетилген төлөмдөрү бар. 50%га 1100 бала, ал эми 100% бошотулган 200 бала азыркы күндө тарбияланып жатат. Каладагы номер 15 Рябинушка бала бакчасында 160 бала тарбияланат. Алардын арасынан көп бүлөлүү, социалдык абалы начар жана башка критерийлер менен 65 бала жеңилдиктерди алган. Питание жакшы, азыркы күндө өзүңүздөр көргөндөй 3 мал тамак берилет, эртең менен сөзсүз сүттүү тамак берилет, каша берилет. Обедте болсо биринчи, экинчи, бүгүнкүгө өзүңүздөр көргөндөй биринчисине перловый суп, экинчисине оромоо болду. Ал эми полдникте дагы пряник менен чай ичишет. Азыркы күндө ата-энелер тарабынан балдардын тамак ашы үчүн 1400 сомдон төлөнөт. Бардыгы барышат садикке, бешөө тең. Эгер жакшы тамактанат, жакшы качественный питание болот десе макул дейм. Колдойм, айла жоктон колдойм. Мен тиги балдарым үчүн да. Өзү мамлекет болгондон кийин биринчи ушу келечегибиз балдарга көңүл бурулуш керек да. Мен аны туура эмес деп ойлойм. Эми ата-энелерге эле оодарып койгончу өкмөт караш керек го дейм. Бул жаңы өсүп келаткан муундар ушундан башталат да бардык нерсе. Ата-энелер айына акча төлөсө, анан дагы оокатка ham төлөйбү? Анда болбой калат го. Өкмөт төлөш керек. Айына ата-эне төлөйт, а тамак ашты өкмөт. Ал эми маселе жогорку кеңеште да каралды. Анда бала бакчаларды ысык тамак менен камсыздоону кайрадан мамлекетке жүктөө боюнча мыйзам долбоору иштелип жаткандыгы айтылды. Ошол бала бакчалардагы тамак берүү системасы ата-энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө турган мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет. Рахмат. Баланын суткалык нормаларын тең салмактоого жана тамак аш менен толук кандуу камсыздоого мамлекет тарабынан бөлүнгөн 18 сом жетпейт. Ошондуктан өлкө аймактарында ата-энелер тамак аш үчүн ар кандай суммадагы акча төлөп келишет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.